Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президенттин Кубагы көкпөр боюнча мелдештер башталды. 28 август күнү Чолпон Атадагы ат майданда көкпөр боюнча президенттин кубогуна арналган турнир башталды. Турнир дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу бир гана лиганын алкагында олимпиадалык системанын негизинде өткөрүлүп жатат. Мелдешке жалпы 14 курама команда катышууда. Алар Ак Суу, Алтын Альянс, Ак Илбирс, Ысык Ата, Казарман, Аларча, Талаш шаары, Бапа Барскон, Бийиктик, Ичке Суу, Асанбек Ата, Карой, Шахтер жана Чүй Токмок командалары. Мелдеш дене тарбия жана спорт департаментинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы жана Кыргыз Республикасынын көкпөр федерациясы тарабынан уюштурулууда. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ошто 15 жаштагы кыздын иши боюнча 2 аял кармалганы кабарланды. Ошто кордук көргөн 15 жаштагы кыздын ишине байланыштуу дагы 2 аял кармалды. Бул тууралуу зомбулукка кабылган өспүрүм кыздын адвокаты Жахангир Сайфуллаева Азаттыкка билдирди. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап жатабыз, мындай нерселерге жол бербешибиз керек. Кылмыш жаза кодексинде жашы жетеликтерге карата зомбулук, сексуалдык аракеттер үчүн берен абдан оор. Эче 2 кыз кармалды. Аларга кылмыш жаза кодексинин 159-беренесин сойкулук кылууга тартуу үчүн бөлүгү менен айып коюлган, деди адвокат. 27 августта Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымат берип, кызды уруп сабоого катышы бар деген шек менен 21 жаштагы жана жашы жетелек менен интимдик катнаш жасоого барган деген шек менен 27 жаштагы жаран тергөө кызматына жеткирилгенин кабарлаган. Азырынча кармалгандардын жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. Өспүрүм кыздын сексуалдык зомбулукка кабылганы боюнча окуя акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылып, кыздын укугун коргоого жана тез арада чара көрүүгө чакыргандан кийин коомчулукта ачыкталган. Башкы прокуратуранын 2023 жылдагы расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда балдарга каршы 1832 кылмыш иши жасалган. Мунун 478 Бишкекте, 427 Чүй облусунда, 220 Жалал-Абадта, 223 Ош облусунда, 177 Ош шаарында, 119 Ысык көлдө, 89 Баткенде, 58 Динарында жана 39 Таласта катталган. Кыргызстандын акыйкатчысы 2022 жылы өлкөдө жашы жетелек балдарга зордук, зомбулук, адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32 гана сотко жеткенин маалымдаган. Калган 37% создуктурулуп, териштирүү этабында калган. Бишкек таксисттерге карата талаптарды күчөтүүнү көздөөдө. Кыргызстандын министрлер кабинети автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү жана багаждагы такси менен ташуу эрежелерин бекитүү тууралуу токтомдун долбоорун коомдук талкууга койду. Документте таксистердин, жүргүнчүлөрдүн диспетчердик жана маалымат кызматтарынын укуктары менен милдеттери каралган. Демилгечи Борбор калаанын мэриясы муниципалитет белгилегендей учурда бирдиктүү эрежелер жана жоболор жок болгондуктан кызмат көрсөтүүнүн сапатына таасирин тийгизүүдө. Республикада 300 миңден ашык борбордо 10 миңден ашык таксист бар. Мэриянын маалыматына караганда Бишкек шаарындагы таксистердин 70% Яндекс такси компаниясы аркылуу иштешет. Анда айдоочунун тапкан акчасынын 21%ын ошол ишкана алып, анын 3% өнүктөш фирмаларга өтөт. Ошол эле учурда тобокелдиктер менен эреже бузуулар үчүн жоопкерчилик платформага эмес, айдоочуларга жүктөлөт. Яндекс такси жана башка ири операторлордун үстөмдүгүн эске алганда, рынокту монополизациялоо тенденциясы байкалууда. Бул нерсе тарифтердин жогорулашына жана чет өлкөгө улуттуу акчанын агылышына алып келет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары такси компанияларынын тарифтерин жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ал ар бир кардардан түшкөн акчанын 10%-нан ашпайт, деди мэрия. Транспорттук уюмдарга айдоочуларды жумушка алуу Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек. Ага ылайык тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүк, медициналык китепче жана рулга отурууга уруксат берген медициналык маалымат талап кылынат.
Таксист болуп 21 жаштан жогорку курактагы Б категориясындагы айдоочулук көлүгү бар. Жалпы айдоо тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес, же унаа айдоочусу болуп 1 жылдан кем эмес эмгектенген жарандар иштей алат. Айдоочунун иш стажы жумушка кабыл алынганда эмгек китепчесиндеги жазуулар зарыл болгон учурда мурда иштеген жерде маалымат каттар, буйруктардын же эмгек келишимдердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү менен ырасталышы керек. Таксист күн сайын жолго чыгаар алдында медициналык кароодон өтүүгө милдеттүү болот. Салондо тамеки чегүүгө тыюу салынат. Терезелер жүргүнчүлөр менен айдоочунун өз ара макулдугу жана коопсуздук эрежелерин сактоо менен гана ачылат. Жүргүнчү таксистен эң кыска же уруксат берилген башка маршрут боюнча жүрүүнү талап кылууга укуктуу. Такси унаасынын айдоочусу төмөнкүлөргө милдеттүү. Көчөлөрдүн жана негизги объекттердин жайгашкан жерин жана аталышын, такси унаалары үчүн токтотуучу жайлардын, медициналык пунктлардын, жолдун кооптуу участоктарында жайгашкан жерин, такси диспетчердик кызматын же маалымат кызматынын телефон номерлерин билүүгө, жүргүнчүлөр жана көзөмөлдөөчүлөр менен сылык болууга, жүргүнчүлөрдү тейлөө аймагынын чегинде көрсөтүлгөн даректерге жеткирүүгө. Өзбек жана Египет жарандары Ошто элди мыйзамсыздарлап жүрүшкөн. Өзбекстандын жана Египеттин атуулу менен бирге Кыргызстандын миграция мыйзамдарын гана бузбастан элди мыйзамсыздарлап дагы келишкен бул тууралуу УКМК кабарлады. Алар Ош шаарында Ойдин клиникасынын эч бир уруксат кагаздары жок уюштурушкан, анда ички органдардын ооруларын диагностикалоо, фитотерапия, хиржама, массаж жана башка кызматтарды көрсөтүшкөн. Şariatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt деген peygamber hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeydi. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Şol balam bir şeyden size basıp gitsem. Küçük balam kolumu alıp bakalım. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатайын десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Жардам бергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Şol balam bir şeyden size basıp gitsem. Küçük balam kolumu alıp bakalım. Sütümden beri almadı. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Көлбаевден алынган Акмарал пансионаты бажы кызматына өттү. Маркум Кримтөөлү Камчы Көлбаевдин мамлекетке өткөн Акмарал пансионаты мамлекеттик бажы кызматынын карамагына берилди. Бул тууралуу маалыматты мекемеден ырасташты. Пансионаттын аймагындагы жеке үйлөр кожо уюндарында калат. Белгиле кетсе, Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин анын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү мамлекетке өткөн. 31 августта шаардын борборунда бир нече көчө жабылат. 31 августта майрамдык салтанатка байланыштуу Бишкектин борборунда бир нече көчө жабылат. Алар Чүй проспектиси Ибраимов көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү, Фрунзе көчөсү Эркиндик бульварынан Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү, Орозбеков менен Разаков көчөлөрү Фрунзе көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки бөлүктөрү, Ибраимов көчөсү Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгү. Ошондой эле Айтматов Манас проспектиси жана Байтик Баатыр, Жусуп Абдрахманов көчөлөрүндө убактылуу чектөөлөр киргизилип турат. 30 августтан 2 сентябрга чейин Ички иштер министринин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөмөкчү.
Тазалык ишканасында жумушчулар жетишсиз. Ушул жылдын 7 ай аралыгында Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкектин аймагынан 156.290 тонна таштанды чыгарды. Бул тууралуу ишкана директору Жолдош Чуштуков докладында айтканын мэриянын маалымат кызматы билдирди. Үстүздөгү жылдын 7 айында чыгарылган таштандынын көлөмү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 38.589 тоннага, ал эми 2022 жылдагыдан 50 тоннага көп. Жолдош Чуштуков атайын техниканын жоктугунан ишкана шаардык муниципалдык кызматтардын техникаларын колдонуп жатканын белгилеген. Атайын жабдууларды алуу боюнча келишимдер түзүлгөн участокторду толук камтуу үчүн зарыл болгон таштанды ташуучу унаалардын келиши жакынкы аралыкта пландалды. Ошондой эле ишканага жүктөгүч, шыпыргыч, айдоочу, слесарь, ширетүүчүлөр жетишпейт деген ал. Маалыматта айтылгандай, жумушка орношууну каалагандар Бишкек шаары Ростовская көчөсү 19Б дарегине кайрылса болот. Шаардык мэрия жашоочуларды таштандыны саат 19:00дөн 12:00га чейин чыгарууга чакырган. Ишкананын жумушчулары таштандыны таңкы саат 6:00га чейин тазалашат. Чек ара кызматы Достук бекетиндеги узун кезек тууралуу маалымат берди. 28 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы кыргыз-өзбек чек арасындагы Достук өткөрмө бекетиндеги узун кезек тууралуу маалымат берди. Анда айтылгандай, өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатат. Жай кышын жана сезон учурунда өзгөчө 10 августтан тартып чек арадан жүргүнчүлөрдүн жана транспорттун өтүүсү көбөйгөн. Чек ара кызматы Достук бекетинин бир күндүк өткөрүү мүмкүнчүлүгү 16,5 миң кишиге ылайыкташса, учурда суткасына 18-26 миңдей киши өтүп, бул узун кезекти пайда кылып жатканын белгилеген. Аталган бекеттер азыр паспорт көзөмөлү үчүн 33 кабина иштеп жатат. Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005-жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек жана Ташкенттин мамилеси 2016-жылдан тартып оңолгонуна жараша бекеттерди ачуу иштери башталды. Ош облусундагы Достук чек ара бекети 2017-жылы ачылды. Андан көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү Маданият жана Баймак өткөрмө бекеттери ишин жандантты. 28 августка карата кыргыз-өзбек чек арасындагы Маданият, Баймак, Жалал Абадтагы Достук, Оштогу Кызылкыя, Кадамжай, Кайтпас, Ак Кыя, Өтүкчү, Чечме бекеттери иштеп жатат. Буга чейин социалдык тармактарда Достук өткөрүү бекетинде узун кезек түзүлүп жатканына байланыштуу видеолор тараган. Достук автожол бекети деп аталган бул пункттан жарандар жана транспорттор өткөрүлөт.